Силер 2 жылда мына быйылкыны кошкондо 50 миллиардка чыгаш алып келип атасыңар. Анан кийин уялбай биздин отчетту колдоп берип атасыңар. Биринчи жылы кечирет, экинчи жылы кетирет да. Биз кантип колдойбуз? Элди ким колдойт анда? Элдин өкмөткө болгон ишеними эң төмөнкү тепкичте. Элдин экономиканын өскөнүн алар сандардан көрбөйт. Алар айылдагы курулуштардын кирпичи көтөрүлсө, пенсия пособия көтөрүлсө, анда өкмөт иштеп турганда өсүш бар экен дейт. Чаштын өскөнүнөн, жаштын өскөнүнөн алар экономиканын өскөнүн көрбөйт. Бул абсурд. Анан кантип силердин өкмөттүн 2019 жылдагы отчетун биз кабыл алып беребиз? Анда бизди эл кабыл албайт да. Өсүш жок да. 2 жыл отурдуңар, мына 2 жыл мурун ушул өкмөт келгенде мен айттым, булар кидайт этет деп, кидайт еттиңер да. Ошол ишеним жана биримдик деген командадан эки эле киши калды. Өкмөт башчы өзү калды, Куатбек Айчиев сиз калдыңыз. Калганын баары жытып кетти, жылып кетти, жок. Бирин таппайсың. Ишеним жана биримдиңер жок болду. Ишенимдер жок болду. Программаңар нөл болду. Бюджет силердики 69 миллиард 294 болчу да. Туурабы? Анан биз секвестированно жазадык 28 ноябрда кыскартып бергеле биз бул менен чыга албай калдык дегенде 5 миллиард 136 миллион 200 миңге кыскартканда силер 64 миллиард 158 миң 700 миң сом акча чогултушуңар керек болчу. Жыл этегин үчүн. Чогулттуңар 62 миллиард 633 миллион 100 миң сом. Мындайча айтканда 1 миллиард 525 миллион 600 миң сом акча салык чогултулбай калды. Туура айтып атат каржы министри. Аткарган жок да. Сиз отуруп алып 100% аткардык деп атасыңар. Анан силердин жылдык коллегаңарга өкмөт башчы өзү барып катышты. Мухаммедкалы Дүйшөкөч, туурабы? Анан Свердлов району менен Ленин районунун салыктык башчыларын кызматтан алгыла деп тапшырма берди. Менде видеосу сакталуу. Эмне кылдыңар? Кандай чара көрдүңөр? Алган жоксуңар. Айтып койдуңар, булардын келгени 9 ай болду, 2 ай болду деп. Бирок алмашкандалар. Тигиси жана управление крупный налогоплательщиктин Ленинге барды, Лениндик бияка барган. Ошентип шылтоолоп туруп, премьер-министрдин тапшырмасын аткарбай койдуңар. Уктатып койдуңар, мындайча айтканда. Салыктык эмес кирешелерди кошултуруп силер 100% аткардык деп атасыңар. Уят да. Уят да. Биз билебиз да. Силер эле эсептегенди билбейсиңер да. Мына бажы кызмат унчукпай эле отурат. Чогултулбаган. Биз 9 миллиардка секвестирован жазаган күндө дагы силер 3 миллиард чогулткан жоксуңар. Былтыркы жылы силер 12 миллиард акча чогулталган жоксуңар. Былтыркы жылы 2 чоң өкмөт тарабынан долбоор ишке киргизилген. Бири КТ Мобайл болчу. КТ Мобайл деген. Ошол долбоордун боюнча убактылуу депутаттык комиссия түзүлүп, токтом чыгарылган. Ошону аткарышкандай болду. Демек 345 миллион сом максатсыз пайдаланды бюджеттен. Былтыр биз Куатбек Айчиевич, мына менин колумда жогорку кеңештин, убактылуу жогорку кеңештин токтому турат. Токтом. Убактылуу депутаттык комиссиянын токтомдо каралган. Нурлан карап койсоңуз, башкы прокуратурага дагы тапшырма берилген. Бирок бирөөнү да аткарбапсыңар да. Мына ушул токтомдо жогорку кеңештин токтому менен биз айтып атабыз. Премьер-министрдин моралдык жоопкерчилиги каралсын деди. Абылгазиевдин өзүнүн. Анткени бажасынын баласы башкарганда. 350 миң сом айлык алганда. Артык кылабыз деп тыртык кылдыңар. Жылдын этегине чейин 345 миллион сомду алдыңар. Улуттук, уюлдук, салам деген оператор түзөбүз деп, апендирин кызындай мактап, 1,5 жылда өзү актайт дедиңер. Мына 1 жылда өзүн актап аптыр. Мына Мүлк фондунун төрагасы айтып атат. Бул өзү КТ Мобайл 2003 жылдан бери лицензияны алып отуруп, 2018 жылга чейин 170 миллион сом банкрот болгон, туурабы? Карыз болгон. 170 миллион. Туура айтып атамбы? Туура же туура эмес айтпайсызбы? Туура. 170 миллион банкрот болгон компанияны силер алып чыгып, кирешелүү компания кылабыз деп 345 миллион сом бөлүп, кайта таптак Кыргыз Телеком өзү банкрот кылып атасыңар. 345 миллион деген бул 10 мектеп, 20 бала бакча. Бюджеттин акчасы максатсыз пайдаланды. Эмне үчүн кылмыш козголбойт? Мынагы жогорку кеңештин токтомунда турат. Кимдердин жоопкерчилиги каралсын дейт.
Кыргыз Республикасынын өкмөтүнө каршы мүлк фондун башкаруу фонддорго Төлөбердиевдин, Смановдун, Кыргыз Телекомдун башчысы Акматовдун деди. Сизди былтыр ушудан кызматтан алып, азыр кайта кызматка коюп койду, туурабы? Бул кандай? Кидала да. Бизди алдап койду анда. Мен Аматов, ол Ахматов, ал башка Эмиль Жантаевич, ол Ахматов Эмиль Жантаевич, ал убактылуу төрага болгон ошол убакта. Мен болгон эмесмин. Азыр Кыргыз Телекомдун айлык баяныңарды бере аласыңарбы? Ооба. Бирок силер деле банкротко башыңарды салып калдыңар да азыр, туурабы? Азыркы күндө бизде өзүбүз тейлеп, абоненттик базаны көбөйттүбүз, интернет жагынан доход алып атабыз Кыргыз Телекомдо. А КТ Мобайлда эмне кыласыңар мындан ары? Эми Кыргыз Телеком боюнча азыр биз КТ Мобайлга өзгөчө проект жасап атабыз. Бул ошол келишим Мегаком компаниясынын силер проект жасап көрбөдүңөрбү? Бажасын баласын алып келдиңер, ал $82 миллион сураганда. Дагы жакшы 345 миллион берип, Акылбек Жамангулов айтпаса, депутаттар билбейт болчу, убактылуу депутаттык комиссия түзүлбөсө, даше кетмек. Туурабы? Биз аман алып калдык $82 миллион. Темир Сариевдин убагында 15 мегагерцти сатып 5 миллиард сом өкмөткө алган болчу. Силер 27 мегагерцти иштете албай 500 миллион, жарым миллиард сом банкрот кылдыңар өкмөттү. Экинчи, силер мактанган или долбор, Коопсуз шаар долбору. Мен маалымат сурасам, Дастан Давлетович дегендер, демеле гриф секретно дегенси бербейт. Мен келишимди сурап атам. Вега концерн менен Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн, Кытай компаниясы менен Шенсен Сунцзы менен Кыргыз өкмөтүнүн өкмөтү. Не бербейсиңер? Мына кече дагы сураттым, бербейсиңер. Биринчи Вега Коопсуз шаар долбоорунун биринчи жылдагы планы канча эле, Улукбек Тойчевич? Былтыркы жылы канча акча түшүш керек эле Коопсуз шаар долбоорунан? 1 миллиард 172 миллион түшүш керек болчу. Эми Азамат Исраилов айтыңызчы, былтыр канча акча түштү? 576 миллион сом болуш керек. 581 миллион сом. Мага булар бекече 576 деп беришкен. Демек, Келчинбек, чалда эми жылдын аягында болчу, былтыркы штрафтар быйыл деле төлөнө берет. Бүгүнкү күнгө болсо, мына 649 миллион түштү. Демек, бул 57%, туурабы? Аткарылган жок да. Бул дагы мен айтпадым беле, бул опасный проект деп. Бул мощный проект эмес, бул дохлый проект дедим беле. Экинчиси мартта кириш керек болчу. Силер урматтуу президенттин Сооронбай Шариповичти алдадыңар. Кана мартта экинчи этапка кирген жок. Кытай компаниясы азыр кирбейт. Ал акчасын кое туруңуз, мен дойлап отурат. Матаилов деген адам айтып атат, мен $350 миң буга берген болчумун. Мен ал камалып атат. Алды деген киши шек менен. Мына эки өкмөттүн ири долбоор жок. А КТ Мобайл боюнча мынакей көрүнүш. Эмне үчүн биз анда убактылуу депутаттык комиссия түзүп, өкмөттүн жогорку кеңеш токтомун чыгарып аткарууга берсек, бири да аткарылган жок. Бул кандай 345 миллион сомду көз көрдөлө жок кылып салды. Жок. Улуттук уюлдук оператор түзөбүз деген болгон жок. Өкмөт башчысы өзү айткан. Абылгазиев 1,5 жыл тактайт деген. Мына 1 жыл тактап отур, эми жарым жылда кантип тактайт? Ошого мектеп салсак болот беле? Болмок болчу. Анан эми азыр келип атасыңар 2020 жылга 33 миллиард 267 миллион сомду бюджетке изменение кылып атасыңар. Салыкты 18 миллиардка, бажыны 15 миллиардка аз чогултабыз деп. Анан 2 жыл силердин өкмөттүн мөөнөтү, анан дөөлөтү өтө эле көп болду. Жантөрө Жолдошовдун өкмөтү мынчалык мөөнөт иштеген эмес. Бирок ал ийгиликтерди жараткан. Жомарт Оторбаевдин өкмөтү, Темир Сариевдин өкмөтү дагы ийгиликтерди жараткан. Силердикиндей узак мөөнөттө Чудинов гана отурган. Андан ашык Танаев отурган. А силер 2 жылда мына быйылкыны кошкондо 50 миллиардка чыгаш алып келип атасыңар. Анан кийин уялбай биздин отчетту колдоп берди атасыңар. Биринчи жылы кечирет, экинчи жылы кетирет да. Биз кантип колдойбуз? А элди ким колдойт анда? Элдин өкмөткө болгон ишеними эң төмөнкү тепкичте. Элдин экономиканын өскөнүн алар сандардан көрбөйт. Алар айылдагы курулуштардын кирпичи көтөрүлсө, пенсия пособия көтөрүлсө, анда өкмөт иштеп отур, анда өсүш бар экен дейт.
Çaштын өскөнүнөн, жаштын өскөнүнөн алар экономиканын өскөнүн көрбөйт. Бул абсурд. Анан кантип силердин өкмөттүн 2019-жылдагы отчетун биз кабыл алып беребиз? Анда бизди эл кабыл албайт да. Өсүш жок да. 2 жыл отурдуңар, мына 2 жыл мурун ушул өкмөт келгенде мен айттым, булар Китайда этет деп, Китайда еттиңер да. Ошол ишеним жана биримдик деген командада эки эле киши калды. Өкмөт башчы өзү калды, Куатбек Айчев сиз калдыңыз. Калганын баары жытып кетти, жылып кетти, жок. Бирин таппайсың. Ишеним жана биримдиктер жок болду. Ишенимдер жок болду. Программаңар нөл болду. Кээ мен кесиптештерим айтат да, сиз саясатчы болуп эле куудул болуп баратасыз деп. Мына кече куудул Тынар Курбаналиев саясатчы болуп кетти. Акылдууларга кайрылуу жазады. Өкмөттүн сайттарын караганча ошо Тынардын сайттарын көбүрөөк эл көрөт экен. Ана кантип биз силердин азыр ушул 2019-жылдын отчетун кабыл алып беребиз? Эчтеке жок болсо, өсүш жок болсо, коррупция, көмүскө экономиканын өскөнүн өзү өкмөт башчы өзү айтты, 40 миллиард сомго жакын экен деп. Контрабанданы токтото албасаңар, 2 метр чегараны чече албадыңар. 2 инвесторду тартып келе албадыңар. 2 долбоорду ишке ашырдык деп мактандыңар, экөө тең ишке ашпаптыр. Жарты жолда аксап калыптыр. Салык чогултулган жок, бажы чогултулган жок. План аткарылган жок. Мен сөзүмдү жыйынтыктайм. Мен өкмөттүн 2019-жылдагы отчетун канааттандыргалыс деп баалайм. 2 жылдагы эмгегиңер, эл үчүн арнаган эмгегиңерге 2 деген баа бериш керек. Анан биз азыр жогорку кеңештин депутаттарынын мыйзамына ылайык өкмөттү биз ишеним көрсөтпөй отставкага кетире албайт экенбиз. Мөөнөт өтүп кетиптир, 6 айлык мөөнөт. Андыктан силер өзүңөр сураңла. Отставкага кетейик деп, элибиздин жакшы сөзү бар. Эсиң барда этегиң жап деген. Ошондо эл да ыраазы болот, кол чабып узатат. Силер канчалык көбүрөөк отурсаңар, элдин шоору ошончолук көбүрөөк кайнайтылган болду. Азыркы өкмөт силер чын айтканда урматтуу президентибиз Сооронбай Шариповичти кедейт еттиңер, сатып кеттиңер. Бизди дагы алдап кеттиңер, элди дагы шорлотуп кеттиңер. Эч өсүш болгон жок 2 жылдын ичинде. Баш өстү, жаш өстү, чач өстү, башка жок. Башка нерсени мен көргөн жокмун. Силер каяктан көрүүлөр анан кийин айтып атасыңар, мен түшүнбөйм. Катайсам кечирип койгула, орозоңор кабыл болсун, он туткан оруудан оолак болгула. Thank you very much. Рахмат. Силер 2 жылда мына быйылкыны кошкондо 50 миллиардка чыгаш алып келип атасыңар. Анан кийин уялбай биздин отчетту колдоп берип атасыңар. Ай, 1-жылы кечирет, 2-жылы кетирет да. Биз кантип колдойбуз? Элди ким колдойт анда? Элдин өкмөткө болгон ишеними эң төмөнкү тепкичте. Элдин экономиканын өскөнүн алар сандардан көрбөйт. Алар айылдагы курулуштардын кирпичи көтөрүлсө, пенсия пособия көтөрүлсө, анда өкмөт иштеп туруп анда өсүш бар экен дейт. Чаштын өскөнүнөн, жаштын өскөнүнөн алар экономиканын өскөнүн көрбөйт. Бул абсурд. Анан кантип силердин өкмөттүн 2019-жылдагы отчетун биз кабыл алып беребиз? Анда бизди эл кабыл албайт да. Өсүш жок да. 2 жыл отурдуңар, мына 2 жыл мурун ушул өкмөт келгенде мен айттым, булар Китайда этет деп, Китайда еттиңер да. Ошол ишеним жана биримдик деген командада эки эле киши калды. Өкмөт башчы өзү калды, Куатбек Айчев сиз калдыңыз. Калганын баары жытып кетти, жылып кетти, жок. Бирин таппайсың. Ишеним жана биримдиктер жок болду. Ишенимдер жок болду. Программаңар нөл болду. Бюджет силердики 69 миллиард 294 болчу да. Туурабы? Анан биз секвестирууна жазадык, 28 ноябрда кыскартып бергеле, биз бул менен чыга албай калдык дегенде 5 миллиард 136 миллион 200 миңге кыскартканда силер 64 миллиард 158 миң 700 миң сом акча чогултушуңар керек болчу. Жыл этегин ичен. Чогулттуңар 62 миллиард 633 миллион 100 миң сом. Мындайча айтканда 1 миллиард 525 миллион 600 миң сом акча салык чогултулбай калды. Туура айтып атат каржы министри. Аткарган жок да. Сиз отуруп алып 100% аткардык деп атасыңар. Анан силердин жылдык коллегаңарга өкмөт башчы өзү барып катышты. Мухаммедкалы Дүйшөкөч, туурабы? Анан Свердлов району менен Ленин районунун салыктык башчыларын кызматтан алгыла деп тапшырма берди. Менде видеосу сакталуу. Эмне кылдыңар? Кандай чара көрдүңөр? Алган жоксуңар. Айтып койдуңар, булардын келгени 9 ай болду, 2 ай болду деп. Бирок алмашкан да алар. Тигиси
жана управление крупный алгопластан Ленинге барды, Лениндик бияка барган. Ошентип шылтоолоп туруп, премьер-министрдин тапшырмасын аткарбай койдуңар. Уктатып койдуңар мындайча айтканда. Салыктык эмес кирешелерди кошуп алып, силер 100% аткардык деп атасыңар. Уят да. Уят да. Биз билебиз да. Силер эле эсептегенди билбейсиңер да. Мына бажы кызмат унчукпай эле отурат. Чогултулбаган. Биз 9 миллиардка секвестирование жасаган күндө дагы силер 3 миллиард чогулткан жоксуңар. Былтыркы жылы силер 12 миллиард акча чогулталган жоксуңар. Былтыркы жылы эки чоң өкмөт тарабынан долбоор ишке киргизилген. Бири КТ Мобайл болчу. КТ Мобайл деген. Ошол долбоордун боюнча убактылуу депутаттык комиссия түзүлүп, токтом чыгарылган. Ошону аткарышкандай болду. Демек 345 миллион сом максатсыз пайдаланды бюджеттен. Былтыр биз Куатбек Айылчевич, мына менин колумда жогорку кеңештен, убактылуу жогорку кеңештен токтому турат. Токтом. Убактылуу депутаттык комиссиянын токтомдо каралган. Нурлан карап койсоңуз, башкы прокуратурага дагы тапшырма берилген. Бирок бирөөнү да аткарбапсыңар да. Мына ушул токтомдо жогорку кеңештин токтому менен биз айтып атабыз. Премьер-министрдин моральдык жоопкерчилиги каралсын деди. Абылгазиевдин өзүнүн. Анткени бажасынын баласы башкарганда. 350 миң сом айлык алганда. Артык кылабыз деп тыртык кылдыңар. Жылдын этегине чейин 345 миллион сомду алдыңар. Улуттук, уюлдук, салам деген оператор түзөбүз деп, апендирин кызындай мактап, 1,5 жылда өзү актайт дедиңер. Мына 1 жылда өзүн актап аптыр. Мына Мүлк фондунун төрагасы айтып атат. Бул өзү КТ Мобайл 2003 жылдан бери лицензияны алып отуруп, 2018 жылга чейин 170 миллион сом банкрот болгон, туурабы? Карыз болгон. 170 миллион. Туура айтып атамбы? Туура же туура эмес айтпайсызбы? Туура. 170 миллион банкрот болгон компанияны силер алып чыгып, кирешелүү компания кылабыз деп 345 миллион сом бөлүп, кайта таптак Кыргыз Телеком өзү банкрот кылып атасыңар. 345 миллион деген бул 10 мектеп, 20 бала бакча. Бюджеттин акчасы максатсыз пайдаланды. Эмне үчүн кылмыш козголбойт? Мынагы жогорку кеңештин токтомунда турат. Кимдердин жоопкерчилиги каралсын дейт. Кыргыз Республикасынын өкмөткө каршы мүлк фондунун башкаруу фонд төрагасы Төлөбердиевдин, Смановдун, Кыргыз Телекомдун башчысы Акматовдун деди. Сизди былтыр ушудан кызматтан алып, азыр кайта кызматка коюп койду, туурабы? Бул кандай? Кидала да. Бизди алдап койду анда. Мен Аматов, ол Ахматов, ал башка Эмиль Жантаевич, ол Ахматов Эмиль Жантаевич, ал убактылуу төрага болгон ошол убакта. Мен болгон эмесмин. Азыр Кыргыз Телекомдун айлык баяныңарды бере аласыңарбы? Ооба. Бирок силер деле банкротко башыңарды салып калдыңар да азыр, туурабы? Азыркы күндө бизде өзүбүз тейлеп, абоненттик базаны көбөйттүбүз, интернет жагынан доход алып атабыз Кыргыз Телекомдо. КТ Мобайлда эмне кыласыңар мындан ары? Эми Кыргыз Телеком боюнча азыр биз КТ Мобайлга өзгөчө проект жасап атабыз. Бул ошол келишим мегаком компаниясынын силер проект жасап көрбөдүңөрбү? Бажасынын баласын алып келдиңер, ал 82 миллион доллар сураганда. Дагы жакшы 345 миллион берип, Акылбек Жамангулов айтпаса, депутаттар билбейт болчу, убактылуу депутаттык комиссия түзүлбөсө, даше кетмек. Туурабы? Биз аман алып калдык 82 миллион доллардан. Темир Сариевдин убагында 15 мегагерцти сатып 5 миллиард сом өкмөткө алган болчу. Силер 27 мегагерцти иштете албай 500 миллион, жарым миллиард сом банкрот кылдыңар өкмөттү. Экинчи, силер мактанган или долбоор, Коопсуз шаар долбоору. Мен маалымат сурасам, Дастан Давлетович дегендер демеле гриф секретно дегенси бербейт. Мен келишимди сурап атам. Вега концерн менен Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн, Кытай компаниясы менен Шенсен Сунцзы менен Кыргыз өкмөтүнүн өкмөтү. Не бербейсиңер? Мына кече дагы сураттым, бербейсиңер. Биринчи Вега Коопсуз шаар долбоорунун биринчи жылдагы планы канча эле, Улукбек Тойчевич? Былтыркы жылы канча акча түшүш керек эле Коопсуз шаар долбоорунан? 1 миллиард 172 миллион түшүш керек болчу. Эми Азамат Исраилов айтыңызчы, былтыр канча акча түштү? 576 миллион сом болуш керек.
581 миллион сом чыкты. Мага булар бекече 576 деп беришкен. Демек, Келчинебек, чалда енді жылдын аягында болчу, былтыркы штрафтар быйыл деле төлөнө берет, бүгүнкү күнгө болсо мына 649 миллион түштү. Демек бул 57%, туурабы? Аткарылган жок да. Бул дагы мен айтпадым беле, бул опасный проект деп. Бул мощный проект эмес, бул дохлый проект дедим беле. Экинчиси мартта кириш керек болчу. Силер урматтуу президенттин Сооронбай Шариповичти алдадыңар. Кана мартта экинчи этапка кирген? Кирген жок. Кытай компаниясы азыр кирбейт. Ал акчасын кое туруңуз, мен дойлап отурат. Матаилов деген адам айтып атат, мен 350 миң доллар буга берген болчумун. Мен ал камалып атат. Алды деген киши шек менен. Мына эки өкмөттүн ири долбоор жок. АКТ мобайл боюнча мынакей көрүнүш. Эмне үчүн биз анда убактылуу депутаттык комиссия түзүп, өкмөттүн жогорку кеңеш токтомун чыгарып аткарууга берсек, бири да аткарылган жок. Бул кандай 345 миллион сомду көз көрдөлө жок кылып салды. Жок. Улуттук уюлдук оператор түзөбүз деген болгон жок. Өкмөт башчы өзү айткан. Абылгазиев 1,5 жыл дактайт деген. Мына 1 жыл дактап отур, эми жарым жылда кантип токтойт? Ошого мектеп салсак болот беле? Болмок болчу. Анан эми азыр келип атасыңар 2020 жылга 33 миллиард 267 миллион сомду бюджетке изменение кылып атасыңар. Салыкты 18 миллиардка, бажыны 15 миллиардка аз чогултабыз деп. Анан 2 жыл силердин өкмөттүн мөөнөтү, анан дөөлөтү өтө эле көп болду. Жантөрө Жолдошовдун өкмөтү мынчалык мөөнөт иштеген эмес. Бирок ал ийгиликтерди жараткан. Жомарт Оторбаевдин өкмөтү, Темир Сариевдин өкмөтү дагы ийгиликтерди жараткан. Силердикиндей узак мөөнөттө Чудинов гана отурган. Андан ашык Танаев отурган. А силер 2 жылда мына быйылкыны кошкондо 50 миллиардка чыгаш алып келип атасыңар. Анан кийин уялбай биздин отчетту колдоп берип атасыңар. Биринчи жылы кечирет, экинчи жылы кетирет да. Биз кантип колдойбуз? А элди ким колдойт анда? Элдин өкмөткө болгон ишеними эң төмөнкү тепкичте. Элдин экономиканын өскөнүн алар сандардан көрбөйт. Алар айылдагы курулуштардын кирпичи көтөрүлсө, пенсия пособия көтөрүлсө, анда өкмөт иштеп турганда өсүш бар экен дейт. Чачтын өскөнүнөн, жаштын өскөнүнөн алар экономиканын өскөнүн көрбөйт. Бул абсурд. Анан кантип силердин өкмөттүн 2019 жылдагы отчетун биз кабыл алып беребиз? Анда бизди эл кабыл албайт да. Өсүш жок да. 2 жыл отурдуңар, мына 2 жыл мурун ушул өкмөт келгенде мен айттым, булар Китайт этет деп, Китайт еттиңер да. Ошол ишеним жана биримдик деген командада эки эле киши калды. Өкмөт башчы өзү калды, Куатбек Айчев сиз калдыңыз. Калганын баары жытып кетти, жылып кетти, жок. Бирин таппайсың. Ишеним жана биримдиктер жок болду. Ишенимдер жок болду. Программаңар нөл болду. Кээ мен кесиптештерим айтат да, сиз саясатчыл болуп куудул болуп баратасыз деп. Мына кече куудул Тынар Курбаналиев саясатчы болуп кетти. Акылдууларга кайрылуу жазады. Өкмөттүн сайттарын караганча ошо Тынардын сайттарын көбүрөөк эл көрөт экен. Ана кантип биз силердин азыр ушул 2019 жылдын отчетун кабыл алып беребиз? Эчтеке жок болсо, өсүш жок болсо, коррупция көмүскө экономиканын өскөнүн өзү өкмөт башчы өзү айтты, 40 миллиард сомго жакын экен деп. Контрабанданы токтото албасаңар, 2 метр чегараны чече албадыңар. 2 инвесторду тартып келе албадыңар. 2 долбоорду ишке ашырдык деп мактандыңар, экөө тең ишке ашпаптыр. Жарты жолдо аксап калыптыр. Салык чогултулган жок, бажы чогултулган жок. План аткарылган жок. Мен сөзүмдү жыйынтыктайын. Мен өкмөттүн 2019 жылдагы отчетун канааттандыргалысы деп баалайм. 2 жылдагы эмгегиңер, эл үчүн арнаган эмгегиңерге 2 деген баа бериш керек. Анан биз азыр жогорку кеңештин депутаттарынын мыйзамына ылайык өкмөттү биз ишеним көрсөтпөй отставкага кетире албайт экенбиз. Мөөнөт өтүп кетиптир, 6 айлык мөөнөт. Андыктан силер өзүңөр сураңыла. Отставкага кетейик деп, элибиздин жакшы сөзү бар. Эсиң барда этегиң жап деген. Ошондо эл да ыраазы болот, кол чабып узатат. Силер канчалык көбүрөөк отурсаңар, элдин шоору ошончолук көбүрөөк кайнай турган болду. Азыркы өкмөт силер чын айтканда урматтуу президент Сооронбай Шариповичти Китайт еттиңер.
сатып кеттиңер. Бизди дагы алдап кеттиңер. Элди дагы шорлотуп кеттиңер. Эч өсүш болгон жок 2 жылдын ичинде. Баш өстү, жаш өстү, чач өстү, башка жок. Башка нерсени мен көргөн жокмун. Силер каяктан көрүүлөрдөн кийин айтып атасыңар, мен түшүнбөйм. Катайсам кечирип койгула. Орозоңор кабыл болсун. Он туткан оруудан оолак болгула. Thank you very much. Рахмат.